Президент Садыр Жапаров Орусия президенти Путин менен Сочиде жолугат. Сваналиев чек арада жаңжал чыгат деген маалымат болгон эмес. Баткендин макамы боюнча жыйынга тийиштүү жетекчилер катышпаганы сынга кабылды. Президент Садыр Жапаров Орусиянын президенти Владимир Путин менен 24 майда Сочи шаарында жолугат. Бул тууралуу Путин 18 майда Орусиядагы элчилерге ишеним грамоталарын тапшырып жатканда айткан. Маалыматка ылайык, жолугушууда Евразия экономикалык интеграциясы тууралуу сөз болот. Ошондой эле Жамааттык коопсуздук келишим уюму, көз карандысыз мамлекеттердин шериктештиги жана Шанхай кызматташтык уюмунун алкагында аймактык коопсуздукту камсыз кылуу маселеси көтөрүлөт. 10 майда Садыр Жапаров Путин менен телефондон сүйлөшкөн. Баарлашуунун жыйынтыгында Жапаров ушул айдын этегинде Москвага иш сапары менен барары белгилүү болгон. Бүгүн 18 майда Садыр Жапаров аралыктан иштөө режимине өттү. Президенттин басма сөз кызматы Жапаровдун бул кадамын алдыдагы эл аралык иш-чараларга байланыштуу деп түшүндүргөн. Баткендин макамы боюнча жыйынга тийиштүү жетекчилер катышпаганы сынга кабылды. Жогорку кеңештин тармактык комитетинин Баткен облусунун макамы жөнүндө мыйзам долбоорун караган жыйынына тийиштүү мекемелердин жетекчилери катышпаганы депутаттардын сынына кабылды. Бул маселе бүгүн 18 майда парламенттин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укук маселелери жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитеттин жыйынында каралды. Өкмөт парламенттин кароосуна киргизген долбоор комитетте биринчи окууда талкууланып, негизги баяндамачы катары Айыл чарба, Токой жана суу чарба министринин орун басары Нурлан Шарипов маалымат берди. Депутаттар Баткен маселеси каралып жатканда жооптуу жетекчилер катышпаганына нааразы болуп, облустун маселелери чечилбей кала берет деген кооптонуусун айтышты. Министрлер кабинетинин жогорку кеңештеги ыйгарым укуктуу өкүлү Алмазбек Абытов депутаттардын сынына жооп берип, бүгүн айтылган бардык жүйөлүү маселелер боюнча бүгүнтөн тартып иштейбиз деп айтты. Баткен облусунун башчысынын ыйгарым укуктарын күчөтүүнү, Баткен облусунун координациялык кеңешин түзүүнү, атайын салыктык жана инвестициялык режимдерди киргизүүнү караган мыйзам долбоору өкмөт 3 майдагы токтому менен демилгелеген. Сваналиев чек арада жаңжал чыгат деген маалымат болгон эмес. Баткен облусунун мурдагы башчысы Өмүрбек Сваналиев Азаттыктагы маегинде кыргыз-тажик чек арасындагы жаңжал жөнүндө жергиликтүү бийликте маалымат болгон эмес деп билдирди. Мындай чоң жаңжал чыгып кетет деген маалымат жок болчу. Билгенбиз деп көпчүлүгү жалган айтып жатат. Алар окопторду казып жатканда сүрөткө тартып өзүбүз таратканбыз. Алар силерде да ушундай окоптор бар экен деп айтышты. 28 апрелде сүйлөшүп, окопторду жабалы деп келишкенбиз, деди Сваналиев. Сваналиев акырына чейин жаңжалды алдын алууга аракет кылып, чыңалууну сүйлөшүү менен чечүүгө аракет кылганын билдирди. Мурунку облус башчысы кыргыз-тажик чек арасындагы окуяны жаңжал эмес, согуш деп сыпаттады. Ошондой эле кыргыз-тажик элдеринин ортосундагы антагонисттик маанай күчтүү. Буга 30 жылдык бийликтин кайдыгерлиги себепкер деди. Өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлү Өмүрбек Сваналиев 4 майда башка кызматка өткөнүнө байланыштуу деген жүйө менен кызматтан бошотулган. Баткен облусунун жетекчисин алмаштыруу тууралуу чечим Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда ондогон адам өмүрүн алган жаңжалдан кийин кабыл алынган. Булак Азаттык KG.